bir sыйра көрүп чыктым. 2010-жылы дагы келгем. 10-жылы келип бүт bir sыйра кыдырып таанышып чыкканбыз. Анда мен комиссар элем. Азыр дагы келип көрдүк. Жакшы сактап күнгө чейин иштетип келатасыздар. Бир жалгыз ушул нефтеперерабатывающий завод иштеп атат ушу Жалал Абадта. Мына сиздердин эмгегиңиздер менен. Бирок баягы иштеп чыккан продукция биздин Кыргызстандын бир 6-7% жабат негизи. Бул өтө аз. Муну көбөйтүшүңүздөр керек. Мен азыр көрүп чыктым, модернизация кылышыбыз керек экен. Тыйын таап беребиз, буюрса кылабыз. 500 миллион тоннага чейин жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анан эми ушул жерде мына көптөн бери иштеп келатканыңыздар да барсыздар. Былтыркы жылы мен 10 миллион деп эсептеп жүрдүм элем. Оказывается 47 миллион минуста болчу экенсиңер, Мына жетекчиңерди алмаштырдык, талаптарды койдук эки жагына тең. Уурдабагыла, коррупцияга аралашпагыла, болгон мамлекеттин акчасын, пайдасын мамлекеттин чөнтөгүнө салгыла деп. Быйыл мына 160 миллион, 200 миллионго жакын сом берип атпыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жан багып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Мына ушинтип мамлекеттик ишканаларды ушинтип жандандырып, баарын тең кирешеге чыгарып келатабыз. Анын ичинде мына сиздердин КПК да бар, Кыргыз нефтегаз дагы бар, мынакей 3 эсе, 10 эсеге чейин мына немесин көтөрүп атат, кирешелер. А мурда болсо ошол жанагы 47 миллион ылдый минуска кеткени дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Бүгүнкү силер таап берген 160 миллион сом дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Туурабы же туура эмеспи? Ушинтип анан мамлекетибиз аябай оор акыбалга келип кептелген. Азыр Кудайга шүгүр мамлекеттик ишканаларыбыз киреше берип атат. Мына Манас аэропорту 3 миллиард таза киреше берип атат. Темир жолубуз мына 1,5 миллиард 600 миллион таза киреше берип атат. Ал дагы 20-30 миллион эмеде болчу. Чыгашада отурган мына прибыль жок деп. Көрсө баарын эле чөнтөккө салып жүрө беришиптир да мына. Ошон үчүн мынакей таза иштесеңиздер, сиздер бул коррупция жагынан эми жоюп баягы уурдабай мамлекеттин чөнтөгүнө салып берип атасыңар, бирок силер кайра ошону эле өзүңүздөрдү аласыздар. Мисалы зарплатаңыздар средний бир 33 миң болсо, дагы кошобуз Кудай буйрса келаткан жылы. То есть киреше тапсаңар, ал силердин пайдаңарга. Өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдө калат. Жарымы чөнтөгүңөрдө калса, жарымын мамлекетке бересиңер өнүгүүгө дегенде. Ушинтип таза иштеңиздер, ак ниет иштеңиздер. Ушул жерден агарып көгөрөсүздөр да өзүңүздөр деле. Пенсияга чыгып кетесиңер ушул жактан мисалы. Жакшы иштеңиздер ошол эле. Биз колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Баарын жаңылаганга каражатты таап беребиз. Азыр сүйлөштүк. 60-70 миллион доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анын акчабыз бар, табабыз. Кыргыз мамлекетинде өтө оор кырдаал болгон мезгилде, элдин өлкөнүн башчысына өтө жогору талап болгон мезгилде өлкөнүн оор жүгүн мойнуңузга алып, чоң жоопкерчиликти мойнуңузга алып, иш аткарып келатасыздар. Эл журтубуз мамлекет башчысына эр жүрөк, патриот, элге күйгөн, имандуу жетекчини өтө зарыгып күткөндө Алла Таалам сизге назар салып бизге президент болдуңуз. Кудай буйрса Кыргыз элини, жерини дүйнөгө тааныткан президент болот деп сизге ишенебиз. Кичинекей Кыргызстаныбызды бай мамлекеттердин алдына кошот деген ниеттебиз. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Президент катары сиздин келгениңиз бул жакшы жышан, жакшы жөрөлгө, Кудай буйрса биздин коллективге жакшы дем күч берет, жакшы оомат алып келет. Ишкана мындан дагы өсүп өнүгөт. Биздин жетекчибиз Байгазы Абдыгапарович эң мыкты жетекчи, биздин прибыльди болуп көрбөгөндөй көбөйттү. Ишканабызды өтө жакшы ийгиликтерге алып келди. Бул ийгиликтерге Байгазы Абдыгапарович, Мелис Жусупжанович менен катары тартипти бекем орнотуп, коллективге талапты өтө жакшы коюп, ошол талапты талап кылганына жараша болду бул ийгиликтер. Кудай буйрса биз үчүн сыймык, оомат келет дейбиз. Урматтуу президент,
Садыр Нуркожоевич, Кудайым сиздин өмүрүңүзгө береке берсин. Ушу баштаган иштериңиздерге, сиздерге Кудайым бардык жагынан колдосун. Сизге Кудайым эки дүйнө бактылыкты насип этсин. Рахмат келгениңизге. Yakında bolup ötken Xavfsizlik Komiteti Majlisidagi aytgan so'zlaringiz Qirg'izneftegaz va KBK to'g'risidagi so'zlar juda to'g'ri. Shunday qiyinchilik paytda, shunday ekonomika dunyoda qiynalib turgan paytda bizni rahbarlarimiz mana Melis Yusupjanovich, Paygazi Abdugaparovich дополнительно mablag' topib shu kollektivimizni oyligini o'tgan yilgi solishtirmali 15% ga ko'tarib berdi. Bularga kollektivimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Endi yana aytib o'tib ketadigan bo'lsak, har bir rahbar harakat qiladi, qo'l ostida ishlayotgan shu ishchilarini yaxshi ishlar bilan ta'minlab, hamma yo'qsiz, hamma yo'q bilan kamso'zsiz bo'lishligiga harakat qiladi. Shular qatorida aytib o'tishim kerak. Mana bugungi kunda Xudoga shukr